мен ушу айтаар элем да ушу депутаттарды болушунча 40-45 же 50 ушу туп-туура болмок да. Өкмөт үчүн да. Анан ушунча депутаттын мына каждый канча зарплат төлөнүп атат, канча машинесине кетип атат, канча гос эме менен жашап атат. Расходу көп болуп атат. Расход көп болуп атат. Экинчиси, вот келердин астында канча эмелерди обещает. Убадаларды берсе. Убаданы берет, жасайбыз. Андан кийин эч ким эчтеке жасабайт. Только эле алып эле ичип жегенди билишет. Всё. Мен дагы бир суроом бар да, жека мурунку шайлоо өтпөдү, 2005-жылы шайлоону билесиз да? Жок. Парламентский шайлоо өткөн, ошондо өткөн депутаттар кийин кайрылып келдиби силерге? Кайрылып келген жок. Мына могу жерден биз бир эки баланы шайладык депутаткачы. Бизге деген мындай айтканда гора бишал. Кайсы партиядан шайладыңыз? Кодур азыр айтам. Мамаңдык бала болчу. Ошондочу силерге биз момундай кылабыз. Силерге 7% кредит беребиз. Силерге моуну кылабыз. Бирок шайланып бүткөндөн кийин биз ал кишинин артынан барып сурасак, бизди знать не знаю деди. Мынакей тааныбайм деди. Мынтип деген жанында бир баласы бар экен. Биз сүйлөшкүсүз келип атат десе, мен убактым жок деп басып кетип калды. Мына ал киши эми ошол депутаттын атын атабай эле коеюн, бирок баары эле ушундай. Бирок ушундай убадаларды берип келген, биз тиги светти арзандатабыз, арзан кредит беребиз деп. Булар алдоо жолу менен келип алган. Даже деле мына Текебаевди биз шайлаганбыз. Депутаттыкка биз шайлаганбыз. Шайлап ошол кишини могу Караколдон шайлап. Ошондо ошол киши мынтип айткан. Бизге 7%, ушул именно ошо базардагыларга 7%-теги кредит беребиз деген. Андан кийин Текебаевди биз көргөн жокпуз. Даже деген жанына жологон жокпуз. Баягы кредитин обещать эткен кредити жок. Просто булар деген өткөнгө чейин эле алдашат, өткөндөн кийин жок, качып кетишет. Анан буларга биз мисалы шайласа шайлап эле беребиз, бирок булардын баары бүт калпычылар.